Maşallah tuğanдар, bugün biz Kamil Aka'nın janına gelip kaldık. Kamil Aka'dan mesela negizi жылкылар боюнча дагы bir катар маалымат алып, жакшы bir элге кызыктуу интервью кылып көрсөтөйүн деп келдик туғандар. Мына ушул жылкылар боюнча маалымат алалы. Камил Ака, ассалам алейкум. Алейкум салам. Ден соолугуңуз жакшы ака? Каттасыз экен теш. Отурасыз экен теш. Машалла. Жаныбар жылкыларды алып чыгып кашылап. Эми биздин кызмат ушуда. Кечки ат кашып, ат тазалап, карап. Бул кайсы порода ака? Бул мындай бийиктиги башкача го? Бул таза кандуу жылкылар да, эми көргөндөр данчак дейт муну. Бул ошол английский порода аралашканда таза кандуу. Искендердей чоң эми, аябай. Бою бирок чынында мен өзүм жанынан барсам эми караңыздар. Буну пулу бийрак. Бул караңыздар. Сен тартып коеюн деген тарттырып коюп атам мен. Караңыздар. Баа келген эле уже көрүп бул кандай порода деп мен кызыктым го. Данчакпы дедим. Ошо данчакпы деп сурадым. Бирок чоңдугу чоң. Менин эле көргөндөр эми данчак деп берет. Бул данчактын каны бар бирок. Английский порода менен данчактын каны бар десеңиз Анан данчактын өзү 1.65тен өтпөйт да. Бул 1.75тен жогору. Бул бою өзү 1.75тен жогору дедиңиз, Ооба, тартпадым, көргөндөр 80 үстүдө атат. Эми деберет тартып келгенде ага жетпейт да. Өзү кече улакта эң чоң аты болуп жүрдү го. Искендерде эле бар экен деп ачты го. Бирок негизи мындай бийиктиги да бийик, мына. Согайлы. Бул ушу жашка чейин улакты да көргөн эмес экен. Такада кагылган эмес экен. Така көрүлөк экен. Ооба, анан мындай асылып да көргөн эмес экен да. Азыр кичине тарбия көрүп атат. Өзүңүз тарбиялап, секин таптап атасыз. Ооба. Жашы канча болуп атыр экен мунун? Жашы мерде табурасы бар, 19 экен да. Анан мына да күчтүү конзаваттын эмелесем, баягы атка түшүнгөндө билинет. Мына табурасы. Бул Будомский конзаваттыкы да. Будомский конзават данчак менен ангелчанды чачыштырып, экөөдөн будом чыккан да. Аргындаштырып берген да. Илгери, биз туулуу электе Россиядан ушундай породалар алып келип, кыргыз жылкысына койгон да. Ошонун жаңы кыргыз жылкысы деп чыккан да. Сен көп жерде туруп сүйлөп атасың, кыргыз жылкысы деп. Көп карабайыр дейт. Карабайырды мен да өзүм түшүнбөйм, ачыгын айтам. Карабайырга. Ушунча жылкыда аралашып жүрдүм. Карабайыр кандай экенин өзүм билбейм да. Эми асылма мен бизде кыргыз жылкы деп. Кыргыз жылкы деп эми ошол да баягы сайыз малда Россиядан жылкыларды алып келип коюп чатыштырып кыргыз породасы чыккан да. Анан азыркылар бар эле билбей эле урдуруп атпайбы? Муну данчак дейт. Бул данчактын каны бар бирок. Машалла. Минип көрөсүңбү? Башкача бирок, Минип көрөсүң? Минч. Балаңызга минип көрүнчү. Жаныбардын негизи мына өтө чоң да. Чоңдугу чоң. Анан буну пулу бийрак. Улагы дагы чагыл эле кече ошол манастын улагына салып ийдик, жакшы барды бирок. Барды жакшы. Несе? Улага жакшы барды. Эми улакка чабылбаган нерсе бара берет да. Бирок бийиктиги чынында бийик да мына. Токтой. Жетпей зорго мындай тартылып туруп минет экен да. Мында басырбы? Көрдүм жуласын. Машалла мына. Жаныбар. Буну алиге элге турусын сүйлөсөң ишенбейт да. Жалганды сүйлөсө жакшыраак ишенет да. Мунаны эми топту кече дебелет, жутат десе бар ишенет. Турусын айтсаң ишенбейт. Ушу жашка чейин улакка чабылбай эле жөн эле үйүрдө эле жүрүптүр десең ишенбейт. Бирок мына эл өзү ошондой да. Турусын сүйлөсөң жаман көрөт, жалганды сүйлөсөң жакшы көрөт да. Кече Манаста аябай жакшы улак берди, сен да бардың ошо айтат. Улакта жүрдүк. Эми ушу жашка чейин келип ондой улакты өзүм да көрө элек. Улакта аябай жакшы болду эми. Улак өтө катуу болду бирок, Жок, жакшы болду, катуу эмес. Мен ойлодум да, жакшы деген майда. Бул улакта кемде сынбады деген 5-6 адам путу кол сынышыр эле да. Кудай сактап дагы эме болду да, кырсык болду. Анан баягы улактын правиласы кирип калганын ушу жашка келип көрдүм. Мурда ат жыгылганда девлетчи эле. Азыр тааныбаган да чыга калып атты тургузганга аракет кылып атат да. Ушагы жакты. Правиласы аябай жакшы өттү. Эми 1-2 кырсык болуп кетти. Алладан эми баягы улакка келип эле бир дөңдө кулап кеткен машинени улакка барган деп төңкөп койду. Ал бала да айтты, машиналар бар деп. Мен видеодо көрүнүп турат, о жерде эч кандай машина деле жок. О жерде дүрүмүнө караса улакта көрүнбөйт. Эми шылтоо экен да. Эптеп эле баягы илгеркилер айтып калчу эле, кузгун менен чөбөрү деп. Кузгун менен чөбөрүлөр талаш керек да. Негизи бирок мындай
караганда улактан жолдун аркы бетине көрүнүп да, улак болуп жерде атканды. дүрүмүнө көрүнбөйт улак. Эми берки эми плакат ажалай деген экен. Эми ат сугарса биракта ок агып турат, наркы өтпөгөлө ок агып коюп суу агып турат. Ага сугарса болот эле, ажал экен да. Ажал да. Бейишин берсин анда. Ооба, бейишинен берсин. Бирок улак шумдук болду. Анан бир жагы Манастагы бир ай мурда рекламалаганда 100 000 деген адам барып рекорд болчу экен, дүйнөлүк рекорд болчу. Эми ошону чыгарса болот, ада эле рекордко койсо болот. Ооба, бул деле ошо сиз айткандай, сиз туулгандан бери болсо биз башым эле эми көрүп атабыз андай чоң улакты. Башка мамлекетте ошондой болсо рекорд кылып көтөрөт эле. А биздикилер чөйрү кошуп талап атты. Мен баягы бечара Манас 2 күн той кылып көрдүм бак жерде. Да палбандыгында жүрдү. Эртең саарда бирөөсү барып мусорлар тартып жүрөт, уятта эми. Эми кичине күтпөйбү, аларды тазалайт эле. Эми Панда экебиз да ушу бирөөнү эле эмесин чөйрү менен кузгундай эле талап туруш керекпиз да. Жаныбарды. Бул ушу тарбия болуп атат. Ана атты сатабыз, анан тартасыз. Мына сата турган аттан ушуну кошобуз. Силердин айылыңардан чыккан ат. Кече ушу менен топтун ортосунда турдум да. Ба Калпакчан жүргөн сиз эле. Калпакчан. Ба дронда деле көрүнүп атты Калпакчан. Мына Акжал жаныбар ушу топтун ортосунда калып жүрдү. Мунун пулуна чыдаса сатылат. Пул аябай бийик. Акчасы бийик. Эми оны тайлар паланчы болуп. Менин боюм 1.80 канча. Мында карасаң 80 үстү десем да ишене берет, бирок ага чыкпайт. 1.80ге жакын деген да мындай, 1.75. 1.80ге жакын. Бийиктиги бийик бирокчу. Анан буну жакшы тарбия кылса Искендердей эле пулу көтөрүлсө элек. Бирок мына эги алышы эмелер өтө сонун. Мага келип үйрөнүп атат. Ого бул бие менен жүрүп эле бие болуп калган экен. Кошулуп жүргөн. Басышын да билбеген эмес. Анан эгасы ачыгын айтып келген мага, үйрөтөсү, токулганда эмес, эгасы мингенде эмес экен. Кышында мындай жерге байлап койгон, жерге чөп салып койт экен да. Анан ушу жерден жеген эле мен эгикти жакшылат деп ойлодум да. Бирок айткандай эле болду. Эгиктетип койгом. Багы. Аттын эмеси, берака. Бол, мына эгик алган караңыздар мына. Эгикти тик кагылып, ай машалла мына. Бол. Караңыздар, машалла. Динозаврдай эле экенби? Совсем. Эгик совсем болот экен да бул. Буран ойда тегерен болосу. Буну дагы бир ай секин. Бир ай тарбия кылыш керек да. Көптөн бери билесиздер, өзү сайыпкер бүт жылкыларды тарбиялап мындай. Секин бар жоктан кылайсың. Таштар чачылып атат мына. Кече ушу менен топко сала койдум да. Баягы адамды көптүгүн көрдүм. Ооба. Топтон чыгып атты бере койсом, атым таппай калып, муну чакырып буну салтсам, шапалактап адамдын беттерине жаман урат экен башын эчи. Башын бийик көтөргөн болчу десеңиз. Анан бирөкө ака путты сындырасыз дегенен уялат экенсиң. Ооба. Баягы жерде тартынып калат экенсиң. Элдин баары эле ат жыгса токто десе токтосо. Правилага эме кылат экен, аябай ошондон тартынып калат экенсиң. Катык сала албадым бирок. Жаныбар мына. Эме буну байлаган менчи. Буну эми тарбия кылыш керек да. Пулу сураса пулу өзүнө жараша пул берилсин. Өзүнө жараша эме болот дейт эми. Ооба. Негизи нача деп айтылат. Бирөкөлөр сурап атат эми. Кулун алып калайлы мындай. Буганы кара байрага койсо өтө күчтүү уруп түшөт да. Өзү кыргыз багындай кыргыз жылкы. Жаңы кыргыз чалгандай аттар чыгат да буну. Буну секин мынтип асытам. Бул ажалы асылган эмес экен. Анан бирөкөлөр көрүп, неге мында деген себеби ат асканда мулар көтөрүлөт да. Алдыга карап дең Аттагы, бул ажалы ат болуп асылган эмес экен да. Биринчи күндөрү келгенде асканда кыйналып кетип аткан. Эми секин көтөрүп атам да. Үйрөнүп атат десеңиз Азыр кыйналып кетет кичине болгондо. Оозуна караган. Али жаңы үйрөнгөн аттай оздору. Эме болуп десеңиз Бирок жооштугу жоош экен аябай булар. Караңыздар. Булар таза кандуу да. Чоңдугу да чоң мына. Камерага деле жандыр кичине көрүнүп атат. Тартып ушундай чоң ат көрдүм да. Жок, негизи мындай мен айттым го биринчи келип эле данчакпы депчи. Данчак эмес, бул ошол буйдогомский парада англичан менен данчак менен чатышкан ат. Данчакты мынча чоң көрө эле келем деп ошо таң калып сурап атпаймынбы данчакпы депчи. Бул дагы багылган ат эмес да. Бул жемделген моюн көтөрүлүп берсе эптүү чоң ат да. Ошону эмеге эгарды кылайлы, ошону тартабыз. Бул жаныбар Акжал бизден Куршоптон чыккан келген да? Ооба, силерден чыккан тагы. Бирок Россия жылкысы эми, байжигит. Өзү Россия? Россиядан келген экен. Машалла. Бирок көргөндөр кара байрын эле өзү экен дейт. Бою канча болот ака? Бою 1.65 бар эми.
Аны онан көргөн экен бул кичине да. Ошондой экен. Ушундай болуп атат да, наркы караганда. Наркыны көрүп туруп, муну көрсөң кичинекей көрүнүп калат экен. Кече топту полша аттар менен бирдей эле отурду. Ортодо турду. Ортодо турду. Анан бул кичине кам кубатыраак экен. Себеби жазы менен жем жебей үйүрдө жүргөн экен да. Үйүрдө жүргөн десеңиз? Ооба. Мага келип ат өзгөрө баштады да. Баягы жем чөбүн деп жакшы балда тапталса деле бул кууга азык кылса баягы $100,000 аттардан кагыша турган ат экен да. Эми палвандар көрүп топтун ортосунда турганын. Видеосу да бирөөлөр тарткан экен. Калпак менен турган. Видеосу бар дең а? Ооба. Ошо дронда деле бир-эки көрүнүп атты. Анан эми жашкан жок болду экен бул. Бул ошондо силерде жаңасы курсапта жаңасында мага келген экен. Мен алып бир үкөлөргө үйүргө саткам 3 жылдан кийин берди да. 4 асый ат. Аз 4 асый? Ооба. 3 жыл үйүрдө жүрдү. Ооба, кулундарды копия түштү да, эвайсон. Эми баягы да илгертен эле орустар кыйын болгон да. Эки уруп чатышканда ортодон аябай күчтүү жылкы чыгат да. Анан биз ошондо кыргыз породасы деп коебуз го. Кыргыз жылкы деп ошону айтабыз да. Анан биздикилер али өзүнүн уругуна өзүнү коюп аттарды кичинерти кылган да. Кичинекей болуп десеңиз кайра, жаныбарды. Ден соолуктары кандай экен бунун? Ден соолуктары кандай? Ден соолуктары жакшы. Буттары таза? Таза, анан эме болбосун. Басканда сонда басыгы дагы жайында экен. Тарбиясы эми 4 асы болсо бүт эле келсе керек. Айттым го, тарбия эмес, каалаган жегени кырсанда эң кыйын каттык улак болсо улакка салып көрсө болот. Машалла мына сыны жайында экен да. Бул эң эле эмес кам кубатыраак, жемге толгон эмес да, баягы куугазык болгон эмес. Куугазык болуп мына жемге тойбоду десеңиз. Эми буну көрсөтүп туруп миллион пул десең да болот эми. Андай эмес, мындай эле коюлат эми. Бунун баасы. Жаныбарды көрүңүздөр. Бою деле бийик, сыны деле жакшы. Улагы кече ошол мындай айтканда 1000 ат. Манасын улагана жарагандан кийин башка улакты айтпай эле койсок болот да. Манасын улагынын ортосунда турганда эми башкага жөн эле жарайт. Ал нокат жалда турду маңдайымда. Караколжолук палвандар турду жанымда. Алар да көрүп турду. Атты көрүп баа бересиздер. Баасын канча коесуз? Баасын эми базар баасы боюнча эле коебуз эми. Базарда ушундай аттарды канча десе ошо баада. Эми базарда сен да сурап атасың, канча деп атат ушуларды? Айтчы. Эми ар кандай да ошо сиз эме болуп туруп айтсаңыз, сынына карап 400 деп атам. 400. Кем болот? Кем болот. Жаныбарды. Бирок атты куугазык кылбаса $400,000 аттай эле болуп калабы дейм да. Бирок кече аябай жакшы. Мен эми ушунча атты кармап багышым кыйын да. Ого түшүнсө болот эми. Баягы Герман деген ат ташадыбы кече? Герман. Ал да 170,000ге сатылган ат да. Ошо биздин айылда мына Жодар үкөмдүкү эле. Ушул жерден эле кеткен. Ооба, биздин айылдан эле кеткен ат. 170ге кетип уже жарап жүрөт десеңиз. Ол да бага албаган, мына бир палвандарга бер аябай жакшы ат болот десе, мына жерде Мелис деген үкөлөргө берген. Ал сатыйган ошкочу. Мына азыр эми жарап жүрөт десеңиз. Баккан экен, менетин көрүп атат, барып куугазык кылып Германда ушундай эле ат болгон. Бирок алда кыргыз жылкысы. Кыргыз жылкысы. Атасы Бишкектен келген эле. Анан Германдан. Германдан. Энеси Акжал бей болгон да. Чатышканда алда. Чатышканда негизи күчтүү жылкы туулат. Күчтүү чыгат да, баягы өзүндө адам сыяктуу эле да. Адам сыяктуу эле. Баягы мистер күчтүү окумуштуу болуп кетет деп болот го. Ошондой эле нерсе. Бастырым? Атын басканда шаңды да, көрмү? Баягы $10,000 десем болот. Негизи жеңилдиги, мындай өзүн алып жүрүшү, жаныбар мыкты. Эмирөк. Жаныбар. Буну ачыгын айтсам 400,000ге сатып койгон элем. Эми ол күн өттү, кетти. Азыр эми кем болот? Азыр эми улак десе, улакта бүтүп эле калды. Орозодон кийин чабып көрсө болот. Аяктап деле калды десеңиз. Мага келгенде ат кичине кам кубатыр. Ары эле жүнү өскөн, жүдөп келген. Жүнү өскөн, жүдөп келгенде. Анан жогуштугу жоош эле. Жооштугу жоош өзү. Анан семирип кеткенде кандай болот билем? Семиргенде баары жылкыдан өнөр чыгышы мүмкүн. Негизи бирок эме да, териси калың жылкы деп коет го бизде. Ооба. Ошондой экен өзү. Күчмөрдүгү деле жакшы, азыр деле чымдай. Калла да күчтүү да. Буну эми кара байыр деп койсок болот, бирок таза, бирок Россиядан келген породасы кандай экенин билбейбиз бирок. Өзү Россиядан келген. Силердин айылда Аппас аке деген аксакал киши бар. Ошонун баласы билет. Ал сүрөтүн ташаң эле ташаң деди, ташабадым ачыгын айтканда. Жаныбар. Деп койчу. Болду. Машалла. Бес камчы деле
звук менен деле эме экен да. Өтө Bunu şu bağып koysa min alбай алабы дейм да. Мына уже орунда турбай турган болду ойноп калды мына жаныбар. Айт жаныбар машалла. Жакшы, өтө сонун. Экранга Камилягабыздын номерин калтырабыз, байланышып, маалымат алсаңыздар болот. Камилага ишиңизге ийгилик ака, дайым ушундай жакшы аттар. Анан дагы бир айтып коелу. Баягы биз кыргызбыз, кыргыздын оюну бар деп, бизде эми калганын бир эле аламан улагыбыз калды. Эң кешибиз жок калды. Кызкынбайбыз, тийиңеңбей баарын жок кылды. Эми баягы аламан улагыбызда чекеден жок болуп келип атат да. Баягыны бил бичин атышат. Эми такым улак дейт. Такым улак биздики болгон эмес, казак менен өзбектик болгон. Жапма улак кыргыздын улагы болгон. Ошо жапма улакты да жок кылганын атышат да. Ошо сактап калыш керек десеңиз. Сактап калыш керек. Эми эртеге жапма улак түгөнсө, такым улак кыргыздыкы деп айта албайбыз. Илгери ата бабабыз жапма улак чыгарып келген. Жапма улакты өнүктүрүш керекпиз да. Азыр эми баягы мындайча ойлосоң, буягы Батикендан буягы Казакстанга уже жапма улакты жок кылыш үчүн келатат да. Өзбекстанга бар, Казакстанга бар, кыргыздын улагын чаптырбайт. Биздикилер подкрепление кылып туруп, ошолордун улагын кайра өнүктүрүп атпайбызбы? Такым улак кылып деп. Ата бабабыз жапма улак чыгарып келген жапма улакты жок кылбаш керекпиз. Ушунча аракет кылыш керекпиз. Баягы мен айтмакчы, чөөлөр менен кузгундарга жедирбей улагыбызды сактап калыш керек десеңиз. Сактап калыш керекпиз да. Эң ишибиз жок. Же эң иш көрүп атасыңбы? Жок. Жок, азыркы акырчылар. Кызкынбайбыз жоголду бир эле алиге эмеде болуп атат. Көчмөндөр оюнда. Жапма улагыбыз жок. Кыргыздын нукура улагыбыз, жапма улак. Onu көчмөндөр оюна киргизиш керек. Кечекисине жакшы айтты баягы Көкбөрү Федерациясынын президенти айтты, жапма улакты киргизиш керек деп. Бул ата бабабыздан калган эң улук оюн ал. Ам барып эле такым улак деп. Эмне болсо десеңиз, илгери жапма улакта эгарга каптап айдаганда эгарлар сынып кетет эле, сууп алат эле палуандар. Азыр палуандар эң ишке түшпөйт. Улак чапкан палуандар эң ишке түштү эле. Мына Мырзабектердин дооруларынан өтүп кетти аларчы. Мырзабектин доорунда өттү, Мырзабек. Илгери палуандын баары эң ишет эле, азыр эң ишпейт. Эң иш уже жок эле болуп кетти, көп убактарда деле. Эми жалгыз калган жапма улагыбыз калды. Анда уже жеп атат чөөлөрчү. Ошону сактап калыш керек десеңиз. Сактап калыш керек. Өтө сонун. Аттын аты жүгүрөт жапма улакта. Аттын аты жапма ошо суруп кетет. Сурулуп чыгат десеңиз арасынан, Ошо жапма улакты да тескери басып, сууруп, сүдүрөп алып барып салгандар болуп аткан ата бабабыз. Аз барып эле бир такым улак деп жаш баланын улагын чагып атышпайбы? Жакшы. Ишиңизге ийгилик. Рахмат. Дайым ушундай жакшы аттар таптап, жакшы аттарды өсүрүшкө Алла таала насип кылган болсун. Каналга каттап лайктан басып коюңуздар, туугандар. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар. Өчүрбөсөң баарды шубайт чөөлөрчү. Алиге айттым, турусын айтсаң элге жакпайсың. Турусын айтсаң ошондой талай чөбөрлөр. Али күйнөдө болуп атпайбы? Кайсы күйнө болуп атат? Осмон, Осмонда нак эле көрсөтүп турат да, баягы чөөлөр арасына кирип алып, мактап туруп өзүн жок кылат да. Кайра десеңиз. Биздики да ошондой эле чөөлөр кирип алып жакма улакты жок кылып атат да. Болду. Атабыздан калган улакты.